Siz. Rahmet geldi. Настоящему кучеде. Июнь айларында ошо баягы кышка даярдык мезгилде даярдык пландары боюнча текшерүү менен келип ошо иш сапарым ошондо ушул көмөк чордонун Ош шаарынын мэри менен кошо келип көрдүк эле. Эми өзүңөр көрдүңөр, азыркы бизде видео сюжетте көргөздү. Ошол убакта бул жерде мындайча ушул жерге эми бул жерде эл жашабагандан кийин бул жакта мындайча айтканда мал бакканга ылайыктуу болгондо кой короо кылып коюшкан да. Ошол жерде мунун 15 жыл мурун бул кең сай жан конушу ушул башталып элдерге 3000ге жакын элге чек берилиптир. Бул Ош шаарын жана Арабан районун камтыйт экен да. Ошол элдер эмнеге келбей аткан? Анткени жол жок, свет жок, мындайча айтканда суу жок болуп эл чегин алып алып ошо бойдон жүргөн да. Жерге эми өзүңөр көрдүңөр, азыр тегерек четин баары эле тикен. Же 15 жылдан бери же буга айдоо аянты же башка мындайча айтканда жолун таппай эле ушул жер мындайча айтканда бош жаткан. Ошону менен ошо Ош шаарынын мэри экөө сүйлөшүп, ошону мага жаңы жылга чейин бүтүрүп берсеңер деп айткан. Ошону менен биз ушу ноябрь айына чейин бүтүрөбүз деп милдеттенме алганбыз. Мына бүгүн келип, Кудай буйрса, ачып атабыз. Бул жерге 18 миллион 500 миң сом акча жумшадык биз улуттук электр тармактарынын каржылоосу менен. Ошондон 2 трансформатор бул жерде мурун калып келген трансформатор жарабай калыптыр, майын куюп кетиптир, изоляциясын баары жарабай калыптыр. Өзүбүз трансформатор алып келип койдук. Курундардын ичинин баарын тоноп кеткен, анын баарын восстановить эттик. Бул жерде аккумулятор эски экен, азыр Кудай буйрса жаңы аккумулятор коюп атабыз. Ошонун баарын бүгүнкү күндө ишке киргизип, азыр 15 фидер чыгарсак болот. Азыр 3 фидерин чыгарып койдук. Ошондон мен жайында келгенден баштап бир азыр 10-15ке жакын үй уже курулуп калды. Анткени маалыматтан угуп атат да баары тең ушу подстанция ишке кирет экен депчи. Ошо менен азыр бул жерде үй салынат экен, ГИКтин 5 үйү мэрия өзү бир үй салат экен, 100 орунду бала бакча салат экен, мектептин орду бар экен, мындайча айтканда бала бакчасын уже баштаптыр, ГИКтин үйлөрүн котлованын казып коюптур, суу чыгыптыр Кудай буйрса. Мен ойлойм эми мындайча айтканда бул жаңы конуш бир 2 жылдын ичинде мындай шаарга айланат. Азыр ошону суранып атат, ушул газ маселесин карап берсеңер деп. Аны азыр Газпром менен сүйлөшүп, Кудай буйрса, планга да киргизебиз деп атат. Ар бир иш, кичинекей дүкөн салса дагы, ресторан салабы, мектеп салабы баардык эң биринчи ошо котлован казгандан баштап сварка иштетет, болгарка иштетет, электроэнергия керек да. Эң биринчи иштин башында биз турабыз да. Мына бүгүн ошол мэрияда биздин кызматкерлерди бир сыйра ардак өзүнүн грамоталарын тапшырды. Мен аябай ыраазы болуп атам. Мына элибиз да ушул кең сай тургундары да келип катышты. Баары тең ушул бүгүнкү күндү майрам күн деп эсептесе болот да. Анткени биз буларга жарык жана жылуулук берип атабыз. Мен ойлойм, биз үчүн, энергетиктер үчүн бул эң чоң сыймык. Бул элдин кубанычы. Биз план коебуз, ошол планга жеткенде биз караңгыга келебиз да, анан жумушубуз бүткөндө биз жарык беребиз. Ошон үчүн мен ойлойм, элдин маанайы да жарык болот депчи.